Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Чыгыш Иерусалимде 130 миңдей киши храм тоосундагы ыйык мусулмандардын Аль-Акса мечитине жалпы намазга келишти. Динге ишенгендер мечитте эле эмес, анын жанындагы аймакты да толтурушту. Израиль полициясы мусулмандардын топтолушуна жол бербөө үчүн эски шаардын дээрлик бардык кире бериштерин намазга чейин жаап салган. Мындан тышкары Палестинанын батыш жээгинен еврей мамлекетинин аймагына өтүүчү бардык өтмөктөр жабылып, Израилдин коопсуздук күчтөрү храм тоосуна жайгаштырылды. Мусулмандардын жалпы намазы Рамазан айынын 3-жума күнү болот. Sky News Аравия телеканалынын маалыматына караганда, азыр Аль-Аксага жакын жерде абал салыштырмалуу тынч. Буга чейин Израиль армиясы Ливан жана Газа тилкесинде уланып жаткан аткылоолордун фонунда жөө жана артиллериялык согуштук күчтөрүн күчөтүүнү жарыялаган. Булак Назар News кежи. Израиль жардыруулардан кийин резервдеги аскерлерине мобилизация жарыялады. Өлкөдө орун алган жардыруулардан кийин Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху резервдегилерди мобилизацияга буйрук берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Буга чейин Тель-Авивде жардыруу болуп, бир адам каза болсо, кеминде 6 жарадар болгон. Резервчилерди мобилизациялоо полицияга жана Израиль армиясына тапшырылган. Премьер-министр жарандарды коопсуздук кызматынын көрсөтмөлөрүн аткарууга чакырат деп айтылат маалыматта. Кече 7 апрель күнү кечинде Тель-Авив шаарында унаа топ адамдарды келип сүзгөн. Унаанын айдоочусу жок кылынды. Булак Супер кежи. Баткен облусунда контрабандалыктар дармиктерди ташып бара жаткан жаран кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдиришти. Билдирүүгө ылайык УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын жана УКМКнын чек ара кызматынын кызматкерлери тарабынан Баткен районунун Дөбө айылында Орусиянын мамлекеттик R51 6X777 номерлуу Audi 100 үлгүсүндөгү унаасы менен Баткен районунун Карабак айылынын 1970 жылы туулган тургуну кармалган. Текшерүү учурунда унаанын ичинен лефлактин 500 дары түрүндөгү жалпысынан 5 куту, 600 флакон контрабандалык жүк табылып, унаа жүгү менен бажы терминалына коюлган. Учурда тиешелүү ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Булак Супер кежи. Түштүк Африка Республикасы ушул жылдын август айында өтө турган уюмдун саммитине БРИКСтин бардык өлкөлөрдүн лидерлери, анын ичинде Россиянын президенти Владимир Путин жеке өзү катыша турганына даярданып жатат. Бул тууралуу РИА Новостиге берген маегинде бийлик менен Түштүк Африкадагы ишенимдүү адамы Аниль Суклал билдирди. Саммитке бардык лидерлер катышат, алардын арасында Орусия да, деди ал. Суклаланын айтымында Түштүк Африка Республикасынын президенти Сирил Рамафоса Путинге чакыруу жөнөткөн. Ал үчүн орус президенти ага ыраазычылык билдирген. Ал Түштүк Африканын бийликтери уюмдун бардык өлкөлөрүнүн жетекчилеринин катышуусу менен толук кандуу саммитке даярданып жатканын баса белгиледи. Биздин министрлер кабинети бул маселени талкуулоо менен алек, деди Шерпа. Путиндин БРИКС саммитине катышуусу тууралуу Москва расмий билдирүү жасай элек. Март айында мамлекет башчынын басма сөз катчысы Дмитрий Песков тиешелүү чечим кабыл алына электигин билдирген. Август айында Түштүк Африкада БРИКСтин 15-чи саммити өтөт. Ал Бразилия, Орусия, Индия, Кытай жана Африка өлкөсүн бириктирет. Аргентина, Иран жана башка бир катар өлкөлөр экономикалык блокко кошулууну каалайт. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Индонезия, Туркия, Сауд Аравиясы жана Египет дагы БРИКСке кирүүнү каалайт. Булак Назар News кежи. Россиянын 3 шаарында Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн консулдук кызматтар көрсөтүлөт.
7 апрелден 9 апрелге чейин Россиянын Ростов-на-Дону, Краснодар жана Сочи шаарларында Кыргызстандын дипломаттары мекендештерге жеринде консулдук кызмат көрсөтөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Көчмө консулдук кызматынын алкагында кыргызстандыктар жарандык паспортун, Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүгүн жана башка документтерди алуу үчүн документтерди тапшыра алат. Жарандарды кабыл алуу төмөнкү даректер боюнча ишке ашырылат. 7 апрелде Ростов-на-Дону шаары Атлантическая көчөсү 2, 8 апрелде Краснодар шаары Красных партизан көчөсү 34, 4 кабат, 9 апрелде Сочи шаары Киров көчөсү 46. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги мекендештерден аталган шаарларда жашаган жакындарына жана туугандарына жогоруда пландалган көчмө консулдук кызмат тууралуу маалымдап коюусун өтүнөт. Булак кабар кежи.